аспиранты, молодые ученые, научные работники, которые имеют свои будущее, понимаете, связанные со мной. Я не подлец и не предатель, чтобы уйти просто так, бросив свой молодой коллектив. Куда эти ребята, 50 человек, пойдут? Ладно, взрослые, которые работают здесь, это вопроса нет. А молодежь, научный отдел, аспирантура, ординатура, куда они пойдут? Вопрос. Поэтому, уважаемый президент, я вам еще раз обращаюсь. Я сегодня разговаривал с вице-премьер-министром. Он мне попросил, чтобы я ничего не говорил, не выступал. Это просьба президента была, сказал. Я этого держал. Слово. Он сказал, создается комиссия в правительство. Эдил Байсалов сказал, вице-премьер. И комиссия будет определять, кто прав, кто не прав. Есть необходимость создавать такую больницу. И при приезде президента, президент поставил точку на это. Нет. Опять же, министр, не слушая вице-премьера, который курирует правительство, министерство, занимается самоуправством. Тем более наш центр. По положению, хоть старое на положение, оно не отменялся, не отменен. Утвержденный Минюсте, устав нашего центра. Подождите. Минюсте. Утвержденный Минюсте. Еще не отменен положение, хоть старый. Там учредителем является городской кеңеш депутатов. Я обращаюсь к депутатам городского кеңеша. Это ваш авторитет. Это вы должны решать этот вопрос. Исключить нас, выйти из учредителем нашего центра. Это мэрия города Бишкек и Минздрав. Вот 3 организации. Нет, министр занимается опять же самоуправством, назначает, то есть реорганизовывает и назначает нового директора или главврача больницы. Вот пришли замы. Поэтому вот мой коллектив молодой. Мы вас, пока нам президент не примут решение, мы вас сюда не пускать не будем. Урматтуу элим, урматтуу биз шайлаган, биз урматтаган урматтуу президент Владимир Нуркожоевич, мага эртең менен Эдил Байсалов чалды. Сиздин атыңыздан мага чоң саламын айтты. Жылуу сөздөрүн айтты. Мындай болбойт деди. Биз азыр комиссия түзүп, сиз келгенче баарын минус плюстарын карап, ким прав, ким прав эмес. Бул есть необходимость реорганизациясы барбы жокпу? Ошону чечип бүткөндөн кийин президент келгенде өзү решениени кабыл алат деди. Ошондо мен айттым, мени сүйлөбөй тур деди. Мен айттым, мен сүйлөбөйм, макул. Чакырыңыз мени өзүңүзгө. Министрди чакырыңыз. Экөөбүздү ортого отургузуп айтыңыз ушуну. Элдештериңиз, мен макулмун. Мен деп айттым, мен унчукпай отургам. Мына азыр министр өзүнүн самоуправством мыйзамсыз өзүнүн баягы коросундагы бир малга окшоп бизди басынтып өзүнүн приказы менен Дилеген центрди реорганизация кылып, жаңы дарыгер, жаңы главный врачты алып келип отургузайын деп атат. Биз эски болсо дагы биздин положение өзгөрө элек эле. Ал министрда бекилген. Ал положениеда ал жерде 3 учредитель бар. Шаардык кеңештин депутаттары. Ал жерде мэрия, ана Минздрав бар. Алар менен акылдашпай туруп, бизди чыгарбай туруп, мондай жаңы реорганизация кылган бул мыйзамсыз. Мен ошон үчүн, урматтуу президент, мен сизди угам. Сизди гана күтүп атам. А бирок бул министр эч кимди укпай туруп, өзүнүн болгон акылы менен жасаган мындай иш. Мен бул замминистрлерди, мына кечирип койгула, мен сиздерди өтө сыйлайм. Силер улуу адамдарсыздар. Биздин жетекчибиз болуп эсептелесиздер. Кечирип койгула. Биз сиздерди киргизе албайбыз. Президент айтсын, ошондо кет десе мен кетип калам. Колдойбуз агай. Урматтуу коллегалар, мындай да. Биз эми медицина тармагы, медицина мекемеси бул мындай интеллигенция билесиздер. Анан юридикалык жактан баарыңыздар билимиңиздер
мен ойлаймын жогору буйрукту аткарыш керек. Анын үстүнө акыркы мезгилдеги оптимизация болуп аткан иш чаралардын аркагында баардык эле мекемелерде оптимизация болуп атат. Билбейсиз да. Сабырбек Артышбекович. Мына былтыр январдан баштап апрелден толугу менен көп организациялар реорганизация болду. Анан ар бир мекеме өзүнүн багытында иштеш керек деген. Мына биздин юристибиз буйрукту даярдап бүгүн ошол жаңы директорду ошол жаңы түзүлүп аткан реорганизация болуп аткан мекемеге министр дайындап атат. Сиз мына жаңы директорду алып келдим деп атасыз. Жаңы директорду сураңызчы, бир спец өткөрө алабы? Бир операция кыла алабы? Бир жаш окумуштууну үйрөтө алабы? Кыла албайт. Кыла албайт. Анын деңгээли жок. Жасап береби азыр переодеваться этип алып. Тетакта канча киши турат? Бирок мен бүгүн 8 операция болчу. Баарын аты менен кылдым. Азыр алып кирейик ошо кишини операцияга. Жасайбы ошону? Давайте. Байке кел. Мына бияка инвалидтердин төрагасы келди бияка. Азыр айтабыз. Азамат Бердалович, давайте. Ошого бири-бирибизди урматтап, сыйлап, Жок, ошо урматтап сыйлаганыңар менен силердин министриңер менен силер кошулуп туруп азыр деген бул кишинин деген кылып аткан операциясын приоритет этип атасыңар силер. Ушу маалда, ушу тапта момча кишини алып алыпчы. Азыр ушу алып келген министриңер ким экен ал? Азыр ошол переодевация болуп ошол операцияны реорганизация болуп аткан мезгилде мындай карама. реорганизацияны мындай кылабыз. Бул деген бул кишинин деген уже тажрыйбасын деген эл билет. Канча инвалид билет. Силер билбейсиңер, алсаныңар аман кишилер билбейсиңер буну. Биз билебиз. Биз башыбыздан өткөрүп 15-20 жылдап инвалид болуп учерде жүрөбүз. Ошол кишилер билет. Бул деген тока башы байке. Могу мынакей азыр мына бу эме боюнча телевизордон да көрсөтүп болуш керек. Жанагы ким министриңерге жетет бу дагы. Областтардан чогулуп келет инвалидтер. Мен силерге ушу үчүн гарантия берем. Ушу байке бутун түздөгөн, колун түздөгөн ушу кишинин эмгеги үчүн келбесе мен силерге мынакей айтып берейин. Уруш талашы жок, бул ким жанагы министрибиз, Аканитовый министр деби, телевизордон эле көрүп жүрүптүн ал кишини. Ал байке деген тура эмес кылып атат, вообще тура эмес кылып атат. Азыркы ушул мүнөттө силер деген 5 кишини инвалид кылганы калдыңар ужачы. Знаете почему? Потому что вы прерываете работу, 8 операция. Оор операция. Силер келип туруп Биз очерден 6-дан бери жүрөбүз мынакей. Даяр чабып барыбыз чабып атат. Мен айттым, бүгүн 38 операция. Эч ким бара албайт сага. Бауырларым бары наркозго даярданып, наркоз берилип калган ооруларга. Барын таштап коюп кетейин. Дезин операция жасаш керек. Силер аны түшүнбөйсүңөр. Отуруп контордо жок болсо андай иште силер мына факт тоскоолдук болуп атпайбы? Вы целый полчаса Демейсиздер, биринчи канча кишини басты бул киши. жок. Кандай анан чыгарам деп Кирсеңиз бери Урматтуулар, мындай Буларсыз реорганизация болгондо өзү ушундай эки тарап Жок, болот. байке, бул жерде мындай болуп атат да. Биз дагы ошо ушу Кыргызстандын жараныбыз. Биз да ушул жерде жүрүп, мына мен, например, производство трамвайдан инвалид болдум. Ушу киши аркылуу жашап жүрөм. Баспай калган кишинин канчасы колу жок мына. Бир колу жок. Жок, бул кишиге ким наразычылыгын билдирип атыптыр? Айтыңыздарчы. Мисалы үчүн баспага менин кызым бастырып атат. Кандай сиздер элдерден акылдашпай туруп алып коесуңар? Наразычылык жок, агай. Бул кишинин колунда силер мындай кылсаңар, силер бошол жана эмеңерди алып, өзүңөрдүн министриңерге барып туруп, жочерден мындай кыллачы. Давайте бул кишини деген сейчас не задерживайте. Биринчи вопросто, просьба да бул. Биринчиден мамлекеттик мекеме. Жок, Жеке менчик эмес да. Силер кандай турат? Жок, ал силер кабинеттен отуруп решать этип коесуңар. Бучерде биздин эле Кыргызстандын жарандары деген на минуту идут демечи, тиги операциясы жылбай, тиги киши кыйналып болуп атат. Силер бучерде ок, сейчас я пока там сяду, здесь сяду Кое дегенче. турсаңыз агай. Ошо министр канча айлык төлөп берип атат экен врачтарга айтсынчы. Булардын айлыктары ашып кетсе 6000ден көтөрүлө элек дагы. Отуруп алып былчыгып сүйлөгөн сөзү эмне аны? Келип түшүнүп положение Врачтарды биринчи колдош керек, буларга бериш керек, анан кийин ызылдаш керек. Жөн эле келтирип, эмнеге Просто биздин мындай врачтар кылыңыз агай, сиз деле мындай сакалды кишкенсиз, көп нерсени көргөн экенсиз. Бул Биз деген киргизбейбиз баягы бул мындай жакка, Тилкина грамота, надо будет Тилкина быть грамота понятно. болуп атат да. Бул жерден мен мынакей биз дагы ошо, биз да Кыргызстанда ошо налогун төлөп, биз да жашап келатабыз. Министриңерге тиги назначенныйын алып алып баргыла айланайындар. Биякты жумушун тоскоолдук келтирбегиле, адан кийин анан операцияны бир кандайдыр бир ордун бирөөгө эметебиз, анан отуруп путем диалога чечсе болот бул вопросты. Не надо там с больной головы на дурную переводить. Биз балдарыбыз үчүн бул агай таппай калсак чет мамлекетке чыгабыз. Министр бизге жолубузду төлөп берет экен. Жакчасын төлөп берет Мен экен. деле мына көрүп отурам, бул киши деген операция кылып атканда мына Инстаграмда Бешеналиев уже назначил, Жумабекова уже сняли деп уже элдиги дезинформация кылат. Он когда в поте лица работает здесь, человеку жизнь спасать, то есть чтобы человек ходил или еще что-нибудь дегенде. Его обязанность как врача. Нет, Понимаете? ну это да, как врача, ну вы ему же не даете работать. Аргайдагы бир мындай необоснованный эмелер менен, претензиялар менен
мекеме, вы срываете ему работу. Уяттай дүние жүзі таныған кишини мылтықсаң бар, вообще уят. Да. Анын келип ол азыр баягы новая метелка по новому метет деген эски пемен эчким деген не отменял. И он сейчас начнет то так, то не так. А в это время люди здесь страдают, понимаете? Жок, мен мындай кечирип койгула. Бул мекеме жанагы биздин устав боюнча мени мэр назначить этет. Биз пока уставды өзгөртө элекпиз. Туура эмес. Туура эмес болсун. Чыгайык. Ошо мэрия горкеңеш бар. Учредитель ошо горкеңеш. Ошо мэриядан горкеңештен алып Законды келгиле. сыйлайлык. Бизде лишний раз законду нарушать эткизгенбиз. Мы все законопослушный гражданин. Азыр мындай кылалык, агай. Талаша турган маселе эмес. Неме? Юридик вице-премьерде болсо дагы силер азыр ушул тапта агай. Мындай акылга салып, бул агайды деген жумушун дептиле. Тиякта киши күтүп атат. Понимаете? Вы операцию срываете. Нет, если Вы эти вещи, я, конечно, не задержу. вы прекрасно все эти вещи занимаете. Вот, и не надо здесь азыр келип алып туда. Да, эти вещи давайте мирным путем будем, сядя за столом, диалог менчесте болот. Плюс и минус учитывая. Вот. Тем более азыр президент на выезде. Ну, вообще-то Такое ощущение, как будто он улетел, а тут раз без его ведома что-то тут мутят тайда горнада. Бир көрдүңүзчү? Так что ошентип эле агай, азыр не надо, вы людей срываете. Принципте турсаңар, азыр учердеги больнойлор эле бу жерге турчу болсо, жөнөчү министриңер өзү кире албайт. мындай немени уюштурат деп мен сизден күтпөдүм эле. Дүйнө жүзү Коллектив против. Биз өзүбүз чыгып атабыз. Өзүбүз чыгып атабыз. Коллектив против. Вице-премьер менен сүйлөшүп атам. мен эч ким Един чакырган. Байсалов мырза менен. Кечирип койуңуздар. Мен бул жерде жүрөм ошо больнойлор Кечирип менен. коюңуздар. Мына бу жерде замминистрлер келиптир, приказды көтөрүп, жаңы адамдарды алып. Бу жерде элдин баары чогулуп, буларды киргизбейбиз деп атат. Мен сиздин эртеменки айткан сөзүңүздүн баарын элге айтып түшүндүрдүм. Президент келмей, Плюс еще Эдил Мырза, сейчас они операцию прерывают здесь. комиссия түзүлөт, комиссия чечими чыгармайынча мен буларды киргизбейм деп айтып атам. Ошону сиз бизди колдойсуз, бу жагандай аны өзүңүз чечесиз, но жанагы сиз айткан, мага айткан сөз аткарылбай атат. Мен өз сөзүмө турдум. А сиз буларды мен кандай чага кыла алам, мен түшүнбөй атам. Вы дайте указания, чтоб деген это самое, они работу прерывают сейчас на данный момент. Эдил Мырза. Өзгөр чалгыла вице-премьер, мен силерге берсем. Ал чалыш керек. Силер дайте людям работать, пожалуйста. Кеткилечи, айланайын, кеткилечи, жанагылардын баарын сыпырылып алып, жеңип алып, кеткилечи, анан отуруп сүйлөшүлөт, бул сүйлөшүлө турчу маселе. Азыр Мунун аркасы деген жаман нерсеге алып барат. Азыр бүт инвалидтер көтөрүлөт. Кыргызстанда ветерандар көтөрүлөт. Чоң революция башталган. Президентти башталат этип атасыңар, айланайындар. Мен кийинкисине, мен урматтуу элим. Мен кийинкисине жооп бере албаймын. Эл көтөрүлүп атат. Талаштан мага бүгүн айтышты, 1000 деген адамдар чогулуп атат дейт. Мен айтмай, айланай токтогула. Жок, причем тут талаш, здесь бүт эле жерде. Биз маданияттуу элбиз. Оштон, Баткенден, Жалалабадтан эл көтөрүлүп атат. Нарындан, Көлдөн эл айтып атат мага, айланайын. Мен көтөрүлбөй, биз мыйзам жол менен кетейик. Мыйзам талашында болоюк. Биз мыйзам талашында болоюк. Силердики мыйзамсыз. Силердики мыйзамсыз. Силердики рейдерский захват. Рейдерский захват. Мыйзамсыз. Люди после операции покойными. Түшүнүңөрбү? Камап койгула алып бар. Покой керек жерге силер эмне ушун элге деген спокойствие керек жерге медицинский учреждение келип алып күчтү салып атасыңар. Понимаете, бул нагло вот так элди кыйнап атасыңар. Вам обязательно Бияк менен сүйлөшкөн киргенге акын бада, мен синак мекемеге. Жок, биз айтып атпайбыз. Биз киши менен дарланабыз. Бул киши бизди бул киши менен дарланабыз. Бизге башканын кереги жок. Түшүнүктүү да болду дейм, кетип калды. Эл кабыл албай койду, баргыла. Давай, жандан көрөм. Эл дегенде мындай да. Эгер Коллектив киши. Жок, коя тур. Давайте, приемга кабыл алгыла. Эмеге 600 киши президент. Министр здравоохранения, и у него будет. Эмеде неправительственная организациядан 3 киши и будем сидеть. Давид этпеңиз мени. Мени давид этпеңиз. Укугуңуз жок мен. Сүйлөшкөн адам кетпес сыйлайм деп атам. Силер элди кыйнап атасыңар бу жерде. Ооруп атасыңар. Эмне мишакет болуп
Кабиле. Kapılar gelip görülüyor ya Kабиле. Hakaniyet ketsin. Kudağa şu kudağa şundan kişi örgünde saklanan oruna kadar böyle getirelim. El var mı? Cümle korkmaz. El var mı? El kontrol. Var mı? Açığa üstten koyuyoruz var. Bu eşittirki orun gelip koyunga bular Kабиле. Сволочи, шектер десе. Мына көрдүңүзбү, мына операцияны 6-дан бери эртең менен күтүп атышат. Не дают работать? Позор это вообще. Медиктерге ушундай кылат. У них и так работа стрессовая. Калкшы кандай операцияларда турушат. Biz siz menenbiz agay. Operasyаңызды жасай бериңиz, сиздерге келет. Да. Ооба. Сабырбек Жумалиев коркпоңуз, мына ел туратында барасыз. Бүтүн үйтүдөн коюyoruz барына. Коркпоңуз болду. Ел бар мына жерде. Бирөөсүнүн бутусуну, бирөөсүнүн бутугун ишарат келген. Классташтарга чыгаргыла, одноклассника тартып чыгарып. El görsün, жұрт görsün, президенттерге жетсін. Конечно. Жөн нормально иштеп аткан кишиге тийиш берсин. Yakınlarda çok ekan, ayrı ayrı geliyorgençi. Kızının orada çok ekan, aklıma gelsin. Алар кетти. Бардык жакта жыргатып бүтүп эми ушул жер калды. Кумату говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн 4 февралда саламаттык сактоо министри Алыкадыр Бейшеналиев журналисттерге Бишкектеги травматология жана илим изилдөө борбору боюнча маалымат жыйын берип, министр аталган борбор жоюлуп, тез жардам ооруканасы болуп түзүлгөнүн жана ошондой эле жаңы жетекчилер дайындала тургандыгын буга чейин айткан. Азыр мына ушул аталган ооруканага жаңы жетекчилер жаңы жетекчилерди тааныштыруу үчүн атай ошол министрликтин кызматкерлери келген, бирок бул жака атайы ушул борбордо иштеген дарыгерлер жана ошондой эле бул жактагы бейтаптар чыгып, аларды киргизбей койгондугун өзүңүздөр түз эфирде күбө болдуңуздар. Азыркы тапта ушул тааныштыруу үчүн келген кызматкерлер, министрдин орун басарлары кайра өз кызматына кетишти. Бул жакта чогулгандар аларды борбордун ичине киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Алар ушул Жумабеков деп кыйкырып, ал эми ушул жайдын жетекчиси Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал өз кайрылуусунда ушул президенттен гана буйрук күтө тургандыгын айтты. Биз азыр бул жака чогулгандар жалаң дарыгерлер. Алар ушул Сабырбек Жумабековдун таламын талашып, өз пикирлерин айтып өтүштү. Биз азыр эфирде жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.